Gününe misal kalsa adamga 99 problema gelip duruş gerek. Eğer de problema gelbey kalsa, anda sen jönel yaşap жүрөсүң. Еш качан эгерде кимдеген bir проблемасы болбосо, bir күндө bir жолу такыр болбосо, чалынып жыгылып кетпесең, же болбосо батиңден айрылып кетпесе, анда сен субханалла коркунучтуу жашоодо жатасың анда. Кээ бирлер айтышы мүмкүн да, мындай, мен эмне үчүн проблема баштадым? Ал жакшылык да өзү проблема экенин унутпаш керек. Жалаң эле жакшылык болуп аткан болсо, демек бул дагы сен үчүн проблема. Анткени ошол жакшылыктын дагы кээ бир кемчилиги болот. Bir erkek bir sonun bir emniyete tuş boldu, bir ayalga tuş boldu. Bir ayal bolsa sonun bir erkekке tuş boldu. Karasaң bari idealni болгондо болот. Бирок эмнекен bir neçe убакыттан карасаң баласы жок болуп калды. Идеални экөө туш болду. 6 жыл сүйлөшкөн болчу, 20 канчадан гүлдөр кеткен болчу, канча подарка болду. Кайнатасы премьер-министр, кайненеси вообще башка укмуш бүт тарабы, 4 тарабан келишкен бирөө болдуң. Бирок эмне болду? Алла бала бербей койса. Акчаң бар. Бирок миң жок. Акчаң бар. Бирок поддержкаң дагы бар. Бирок сен эмне болуп калдың? Жанагындай бир психологический субана неуравновешен болуп калдың. Сен өзүңдү күнүгө жашап аткан жашооңдо бүт нерсең бар. Бирок бир нерсе кемтик болот экен дайыма.